Урматтуу мекендештер, кыргызстандыктар, кыргыз жарандары, мен сиздердин баарыңыздарга кайрылуу жасап кетет элем. Баарыбызга белгилүү, 2017 жылкы шайлоодо биз өз добуштарыбызды Москва шаарында добуш берүүгө укугубузду тебеленип, ушул жерде шайлоого кирбей калганбыз. Ошол кезде биздин көйгөйдү, кыргыз элинин канча жараны ушул жерде шайлоого кире албай жамгырда ыйлап жүргөндөрүн бийликке биздин үнүбүздү жеткирген жалгыз гана Адахам Кимсанбаевич Мадумаров болгон. Бүгүнкү күндөгү эң негизги маселе элдин бийликке болгон ишенимин кайтаруу. Мен калп айтпайм, мейли ак карга катарында көрүп коесуңар, тартип көрбөгөн дегендей кылып туруп. Мен 25 жылдан бери көнүп калгам. Чыгып барып эл менен сүйлөшүп көргүлө. Милициаңарга ишенеби? Жок. Сотуңарга ишенеби? Жок. Акимиңерге ишенеби? Жок. Губернаторуңарга ишенеби? Жок. А ким ишке ашырат аны? Ким үчүн жасалды ошол программа? Сырттан келип бирөөлөр жасап берет. Жасасак ушул жерде отургандарыбыз баарыбыз жасайт элек 25 жылдын ичинде. Жасалбайт ал нерсе. Элдин ишеними болмайынча эч нерсе жасалбайт. Элдин ишенимин кантип кайтарабыз? Таза шайлоолорду өткөргөндө кайтарабыз. Мына бүгүн жогорку кеңеште отурган ар бир депутат 6 миллион сомдон турат. Булардын баасы 6 миллион сом. Элдин добушун алып келдиби? Акчаны таразага салып келишти. Ошон үчүн бүгүн жогорку кеңеште бир да бир атактуу же жазуучу, же акын, же профессор, же окумуштуу жок. Бүт базардан чыккандар келди. Анан ушулар мыйзам жазабы? Мен каттуу айтам, кечирип койгула бирок. Мен тарыхтын алдында жүзүм жарык болгусу келем. Мен дагы сиздердей кылып мактай алам, көкөлөт алам. Бирок ачуу чындык андан кымбатыраак турат. Ошол шайлоо мыйзамын эгерде жогорку кеңеш жаза албаса, биз мына жана Ишенбай Дүйшөнбич айткандай 6 киши жазып, кол коюп тапшырып бергенбиз колдорду. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда кантип шайлоо өткөрүү керек? Канткенде биз баягы акчаны таразага салган эмес, интеллектуалдык аң сезимди таразага салган, Алтай Асылханович айтып аткан акылды аң сезимди, Медеш Шеримкулович айтып аткан мамлекеттүүлүктү таразага салган инсандар качан келет Кыргызда? Аны караган эч ким жок. Эмнеге? Себеби аны караш үчүн баш керек да. Аны түшүнүш керек. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш бул биржа. Муну өкмөттү колдоп бер десе колдоп берет. 3 күн өткөндөн кийин кокуй жаңылып калыптырбыз, муну кетириш керек экен десе, дагы 5 киши кошулуп кетирип берет. Ушул өкмөт четтеги биздин жарандарыбыз, айрыкча Россияда жүргөн жарандарыбызга эмне үчүн ошолорго шайлоо укугун бербейбиз? 1 миллионго жакын жигиттерибиз жүрөт, кыздарыбыз жүрөт. Эмне үчүн шайлоо кодексинде алардын конституциялык укуктары тебеленип калган? Эмне максат менен? Мына Россиянын канча жараны бар Кыргызстанда? Кече президенттик шайлоо болду, 4 жерге участок ачышты. А болгону канча шайлоочу бар экен Россиянын ушул жарандарда? Болгону 1000ге жетпеген киши бар экен. А бизде 700 000 киши бар деген расмий каттоодон өткөн. Россияда кыргыздардын 18 000 кишиге уруксат бердик. 18 000-ин дагы тепкилеп отуруп, киргизгенин киргизип, киргизбегендердин кабыргаларын сындырып кууп чыктык. Ошондо мамлекет болобузбу биз? Анан ошондон мен ишеним пайда болот. Ишеним жаралабы? Мен соңку сунушум, бул жерде баягы көп сөздөрдү айтпайм, себеп сары майдай катып жүрбөйм. Массалык маалымат каражаттарын ачсаңыздар, ошол жерде бүт күн сайын Мадумаров сунуштарын айтып атат. Кемчиликтерин айтып атат. Анан жолукканда гана айтам деп сары майдай катып жүргөн жерим жок. Эң акырында айтарым, урматтуу коллегалар, кыргыз бийлигине элдин ишенимин кайтармайынча программаны алтын тамга менен жазсаңар дагы эч нерсе эч качан ишке ашпайт. Адахам Кимсанбаевич Мадумаров ошол күнү эле элдик кыймыл түзгөн, мен ал кыймылга да кошулганмын. Андан кийин жолугушууларда дайыма бизди колдоп келе жатат. Жөнөкөй элди, карапайым калкты дайыма колдойт. Мен ошон үчүн ушул күнгө чейин Адахам Кимсанбаевичка канча жолу кайрылуу жасадык. Келип кетиңиз Москвага дегенибизде келип кетип, жолугушууларга келиңиз десек дайыма келип кетип жүрөт. Биздин үнүбүздү угуп, бизди сыйлап келип кетип жүргөндүгүн сыйлап, мен дагы баардык кыргыз жарандарын үндөп кетет элем. Биздин азыркы күндө келечекте алдыда турган нерсе бул парламенттик шайлоолор. Дагы деле шайлоолор боло берет. Шайлоолордо биздин укугубуз ошол 17-жылкыдай болуп дагы тебеленип, дагы биз эшикте калып, добуш бергенге укугубуз тебеленип калбаш үчүн
азыркы күндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин дейт 1, 2, 4 пункттарына ылайыкташтырылган мындай укугум бар деген бланкалар иштелип чыкты. Бул демилгени Адахам Кимсанбаевич Мадумаров жалгыз гана ушул киши бизден үнүбүздү угуп колдоп келе жатат. Бул жерде бул демилгенин максаты келечектеги чет жакта жүргөн шайлоого укугу бар жарандардын баардыгы шайлоого катышууга акысы бар болуп, тизмегибизди чогултсак, биз канчалык санда же канча көп адам экенибизди биз биринчиден көрсөтсөк, ушунун негизинде биз бийликтен талап кылсак, канча шайлоо участогун ачып берүүсүн. Бизде ар бир шайлоодо посольстводо гана ачылат, а элчиликте ачылган бир участокко ошончо келген киши, азыр биз кыргыз жарандар аябай көппүз, биз ал жерге батпайбыз. Ар бир адам кирип, мындай практически эсептегенде эле бир адам кирип кол коюп чыгып кеткен убакытты эсептей турган болсок, стандарт боюнча бул бир участокто 2000 тегерегиндеги киши гана добуш бере алат экен. Ошондуктан биз 2000 эле эмеспиз. Ошол күнү көргөнсүздөр баарыңыздар. Келгиле кыргыздар. Кыргызстан келечеги үчүн акыркы жолу бир күчүңөрдү топтоп, ушул демилгеге кол чогултуп бериңиздер. Бул колдордун негизинде биз шайлоо участоктарын көбүрөөк талап кылып ачтырып алайлы. Россияда жана кайсыл жерде шаарларда кыргыздар көп болсо, ошол жерлерге ачып берүүсүн талап кылалы. Анан келип шайлоодо өз тандообузду жасайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Менин кайрылуум жалпы кыргыз калкыма 2017 жылкы президенттик шайлоодогу болгон мыйзамсыздыктарга баарыңыздар күбө болдуңуздар. Ошондой эле Кудай буйрса 2020 жылы келе жаткан парламенттик шайлоо болот. Ошол парламенттик шайлоодо ошондой наглостар болуп өтпөсүн жалпы журт биз бийликтен талап кылышыбыз керек. Өзүңүздөр билесиздер, биздин жогорку кеңеште жалаң гана соодагерлер жана бизнесмендер келип толуп калган. Алардын мөөнөтү да өтүп баратат. Бирок ага карабастан кайра эле 2020 жылкы парламенттик шайлоого аттанып, кайра эле парламент келүүсүнүн аракеттерин көрүп башташты. Ошондуктан көп түкүрсө көл болот дегендей, келиңиздер, бизге андай соодагер бизнесмендердин парламентке кереги жок. Жана парламентке бизге мамлекеттүүлүгүбүздү сактап кала ала турган кошуна мамлекеттердин жетекчилериндей аларга тең ата болуп политикасын жүргүзө ала турган дипломаттык жөндөмү бар жаш улан кыздарыбыз келүүсүн талап кылалы. Бул 2017 жылы андан кийин эч качан шайлоо болбой тургандай өткөргөнсүңөр. Ага баарыбыз күбө болгонбуз. Эгер аны көрбөсөңөр, билбесеңер, түшүнүктүү, аны көргүңөр да келбейт, укуңар да келбейт, билгиңер да келбейт. Бирок эскертүү иретинде айтып коеюн, экинчи шайлоо болбой тургандай өткөргөнсүңөр. Мен бул жерден баса белгилеп айтып кетейин. Алтын тажы кийип дагы хандар өткөн. Бара турган жерибиз бир. Бир бутуңар менен ким камераны тарттырып жай намазда турсаңар, экинчи бутуңар кабырда турганын унутпагыла. Сурак алдында, сурак күнүндө Кудайдын алдында кандай жооп бересиңер? Кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Арадан мына 40 жыл эмес, 1 жыл өтпөй, жакын эле өзүнүн жакын жанында жүргөн адамдары чындыкты айтып чыгып атышат. Чындыкты укуңар келбейт. Чындыкты ким айтат? Чындыкты карапайым эл айтат. Ким айтат? Жанына баткан эл кыйналганда айтат. Мына эл келип чындыкты айтып отурат. Ошондой эле бул шайлоо 2017 жылы ким уюштурган болсо, ошол эле топ кайра уюштуруп атат. Бийлик өзгөрдү, бийлик алмашты, бирок система өзгөргөн жок. Мен ушул таза шайлоого чакырат элем. Биз бийликке каршы чыгып аткан жокпуз. Биз адилеттүүлүктү талап кылып атабыз. Айырмасы асман менен жердей. Ошол эле мына шайлоого акча таратып жүргөндөрдү, добуш алам деп жүргөндөрдү дагы учурдан пайдаланып мен чакырайын. Адилеттүүлүккө чакырам. Кудайдан корккула. Ушунча 6 миллион элдин жоопкерчилигин мойнуңарга алгандан кийин анын дагы жоопкерчилигин жооп бере турган убакыт келет. Бул дүйнөдө болбосоңор, тиги дүйнөдө Кудайдын алдында жооп бересиңер. Келгиле баарыңыздар кошулгула. Бул күч бирдикте дейт.
бул биздин мурасты ыйык сактап, мекенибизди ыйык сактап, ата бабаларга өткөрүп берүү бул биздин милдетибиз. Келгиле, баарыңарды адилеттүүлүккө чакырам. Мына ушул жерде азыр кыймыл түзүлгөн, шайлоого катышууга укугум бар деген. Ошону колдойлук бардыгыбыз. Бул ар бирибиздин милдетибиз. Ушул жерден дагы айта кетейин. Биздин Манас ата кыргызды кыргыз кылам деп 12 жашынан баштап өмүрү бою кылыч шилтеген. Көз жумганга чейин. Акыркы деми чыкканга чейин кылыч шилтеген. Кылыч эмес. Азыр жоого эмес, мына ак барак эле калемди алып кол коюп кой деп. Биз ошого чакырып атабыз. Өмүрүңдөн көп болсо ашып калса 30 секунд кетет. Биз ошону эле сурап атабыз. Кыргызды аман эсен алып калыш үчүн, бүтүн Кыргызстандын бүтүндүгүн сактап калыш үчүн мына ушул нерсени биз чакырып атабыз.